Арбаңыздар кадырман теле көрүүчүлөр, оодо кайрадан сиздер менен кезектеги берүүбүздө амандашып жаткан кезибиз. Бүгүнкү студиябыздын кадырлуу коногун тааныштырып өтсөк, көптөн күткөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова студиябызда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куттуу студиябызга кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Рахмат. Маанай жакшы. Албетте ушундай баягы ушундай берүүлөр аркылуу, ушундай бир жакшы проекттер аркылуу биз дагы эл менен баарлашканга бүгүн ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканыма абдан кубанычтамын. Чакырууңузга рахмат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз бар учурда? Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Ушундай бошобой жүрөт окшойсуз. Эми негизи чыгармачылык деген бул чыгармачылыкта тынымсыз дайыма изденип жүрүш керек да. Анан чыгармачы адам катары албетте дагы эле ошол изденип, бир жаңы ырлардын үстүндө иштеп атам. Буюрса, анан ушул жаздын келери менен дагы бир клиптерди тартсак деген пландар бар. Иши кылып жумуш көп да. Ошол кээде ошого жетишпей калып атабыз. Андан тышкары баягы ар кандай концерт, ар кандай бир кечелерге чакыруулар көп. Ушундай жаңылыктар. Көбүнчө эле ушундай жакшы жаңылык менен ар дайым бөлүшкөнүңүзгө биз дагы кубанычтабыз. Ырларыңыздын көпчүлүгү булуттар, асман, жер, ушундай бир философиялык ойду камтыган өзгөчө темаларды тандап аласыз. Нандын жыты деп бир оюңа келбеген, бирок жүрөк эңсеген нерселердин баардыгын сиз ырларыңызда айтат эмессизби? Ырларды кандай талап менен тандап аласыз? Негизи ошондой адамды ойлонткон, бир ойго салган ырлар керек да угуучуларга. Мен ойлойм, негизи эле ырчынын милдети, бул ырчылыктын милдети ушул бир жаштарга бир үлгү болгон, тарбиялык мааниси бар ырларды, адамдарды бул жашоо жөнүндө ойлонткон ушундай ырлар негизи ар бир ырчынын репертуарында керек деп ойлойм. Биздин өзү милдет ошол ырыбыз менен баягы элге айта албаган сөзүбүздү ырыбыз менен айтат экенбиз. Ошол ырыбыз менен элге жеткирет экенбиз. Мисалы да мен баягы ырчынын милдети жөнүндө айткым келип атат да. Мисалы бир айылда деле айылда жашап, айылдан эч жака чыкпаган адам ошо айылда эле жашап жүрө берсе көп нерсени түшүнбөй, ошо кооз жерде жашап дагы ошол кооз жердин кооздугун байкабай, баалабай өтүп кетиши мүмкүн. Ошону ыр аркылуу кандай биздин тоолорубуз, кандай бийик, кандай токойлорубуз, кандай жаратылышыбыз кооз деп, кандай сууларыбыз тунук деп, ошол жөнүндө биз ыр аркылуу айтып, ошол угуучуга жеткирип атпайбызбы деп ойлойм да. Сиз атайын обончулар менен дагы бир заказ берип, же болбосо ушундай биргеликте иштешсеңиз керек, ушундай профессионалдык деңгээлде. Албетте мен өзү ошол чыгармачылыгымды баштаганда эле ошол обончу, композитор, акындар менен иштешип келем. Анан мисалы көп жылдан бери ушул Кыялбек Урманбетов агабызга буйрутма менен жаздырам ырларымды. Мисалы өзүм эмне жөнүндө ырдагым келип атса ошону айтып беришим мүмкүн. Анан обончулар менен эң алгач ушул Камчыбек Букалаевдин ырларын ырдап чыкканмын. Ошол Булуттар, Ырдесте деген чыгармалары аябай ошол убагында жакшы хит болгон. Ошол эле Атабек Бүдөшевдин Тууган жер сагынуу деген чыгармасын. Не деген чыгарма? Жаңыча нукка салып, себеби биз бала кезде ал ырды Каныке Эралиева эжекебиз аккордеон менен ырдаган эле да. Мен мектепте окуп жүргөндө 3-4 классымда көргөн элем. Анан ошол ырды кийин ошол жаңыча нукка салып ырдаганда баягы эми өзгөчө баягы жаштарга жеткиликтүү болот экен. Ошол ырдар алгачкы менин баягы мага популярдуулукту алып келген чыгармалар да булар. Анан негизи эле ошол акын композиторлор менен бүгүнкү күнгө чейин дагы иштешем. Себеби баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, ар бир адам өзүнүн кылып аткан жумушун мыкты билиши керек. Анан мисалы композитор өзүнүн композиторлук жумушун жакшы билет. Акын өзүнүн акындык өнөрү менен баягы жакшы ырларды жазат. Анан мен эми аткаруучумун да, мындайча айтканда ошол акын менен композитордун жан дүйнөсүнөн чыккан чыгарманы мен дагы өзүмдүн бир жан дүйнөмөн кошуп
анан ошону элге жеткирем. Атайын келишим менен бул кандай жүрөт, мисалы, же кыргызча экөөңүздөр биргеликте? Эми азыр ушул маселе аябай каралып атат. Ошол автордук укуктар, аткаруучулуктун укуктары деген маселелер азыркы бүгүнкү күндө ушул маселе көтөрүлүп атат десем болот да. Себеби эми илгери ошо мурда мүмкүн Союз убагында бул нерсе күчүндө болчу, бирок кийинки учурларда ошондой нерсе жок болуп кеткен. Баягы жөн эле жеке сүйлөшүп эле, мындай ырдап эле жүргөнбүз. Бирок ар бир адам өзүнүн эмгеги үчүн акысын алышы керек. Ошондой эле мен мисалы ошол акын менен же болбосо композитор менен, огончу менен албетте келишим түзүп, көп учурда ошол композитор, огончулар өзлөрү бизге сунушташат ырларын. Бирок ошондой болгон күндө дагы биз ошо келишим түзүп иштегенге аракет кылабыз да. Себеби бардыгы баягы закондун чегинде болгон жакшы экен да, мыйзам чегинде болгон жакшы экен. Себеби азыр баягы кичине башаламандык болуп, анан бирөөнүн ырын бирөө урдап эле же сурабай алып урдап, же бир акындын ырын уруксатсыз алып алган учурлар бизде көп кездешип атат да. Ошондой башаламандык болбос үчүн албетте сөзсүз түрдө келишим менен ырдашыбыз керек деп ойлойм. Учурунда Чыңгыз Айтматовдун сөзүнө жазылган Муратбек Бегалиевдин, композитор, кыргыздын бир сыймыгы, ушул инсандардын чыгармасында аткарып чыкпадыңызбы? Ысык көлдү сагынуу аталышында бул ырды аткарып калуу бактысы сизге кантип буйруп калыптыр? Мен ал кезде ошол консерваторияда эмгектенчүмүн. Негизи 96-жылдан бери ошол жакта иштедим. Ошол эстрада студиясында солистка болуп иштедим. Анан бул чыгарма жаралганда эле ошо мага сунушталган. Анан буну иштеп чыккан Максат Суламанкулов деген биздин ырчы композитор жигитибиз бар. Ошол аранжировкасын иштеп чыкты. Ону ошол Муратбек Бегалиевке таандык. Анан албетте мен муну ушундай эки залкар адам ушундай чыгарманы жаратып атса, мен ошол ырды аткарыш мен үчүн сыймык болду. Бул ыр менен мен ошол Алматыга дагы Муктар Шаханов менен Чыңгыз Айтматовдун баягы бир чыгармачылык кечесинде дагы ошол жерде дагы аткарганмын. Анан көп эле жолу ошол биздин жазуучубуз Чыңгыз агабыздын ошол 70 жылдыгында алкоосуна да татсаңыз керек. Агайга жактуу эле эмне деди эле сизге жолукканда? Эми ал киши менен мындай сүйлөшкөнгө мага мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен ойлойм, албетте бул чыгарманы муну абдан элдер сүйүп угушат. Себеби менден көп жерден баягы концерттериме барганда ушуларды көп сурашат да. Ысык көлдү сагынуу депчи. Анан бул ыр ошол кезде элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чыгарма. Анан ушул бир өкүнгөнүм, ушул ырга клип тартылбай калдык да убагында. Ошол Чыңгыз агабыздын көзү тирүүсүндө ошо өзүн бир клипке кошуп тартайын деген пландар ошол кезде бар болчу. Анан мүмкүнчүлүк болбой калды. Чыңгыз агабыз чет өлкөдө көп болуп, мүмкүнчүлүк болбой калып, тартылбай калган да. Эми бирок азыр деле ошондой ойлор бар, баягы кадрлардан алып кошуп ошондой бир клип тартып койсок дегенчи. Себеби жакшы ыр эч качан эскирбейт. Анан тем более бул биздин ошол ысык көлдү даңазалаган бир ысык көлгө болгон бир сагынууну билдирген бир чыгарма. Мен ойлойм, бул ырдын өмүрү узун, түбөлүктүү ыр деп. Ырчылардын арасында айрым учурда бир жылдыз болуп, бир учурда жоголуп кеткен ырчылар да көп эмеспи? Ал эми сизге салыштырып болбойт? Бир чыктыңыз, бир бийиктикке жеттиңиз, ошол боюнча кармалып келатасыз десек болот. Ырларыңыз дагы, өзүңүз дагы бир мүнөзүңүздөн да болсо керек болбу? Мүнөзүңүздө да көп жакшы жагын айтып келишет көпчүлүгү. Негизи албетте баягы ошол ырдап чыгып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ошондой бийиктикке жетиш бул абдан кыйын. Бунун артында канча деген бир эмгек турат, канча деген бир татаал жолду басып өтүш керек. Анан ошол бийиктикти кармалып туруу дагы өзү абдан кыйын болуш керек. Андан кыйын албетте. Бул чыгармачылык ушундай экен да, кичине эле изденбей, кичине эле баягы чыгармачылыктан алыстап калсаң, ошо алыстап кетишиң мүмкүн экен да. Ошондуктан эч качан чыгармачыл адам дайыма изденүүнүн үстүндө болуп турушу керек деп ойлойм да. Анан албетте мен ошо бүгүнкү күндө ушундай баягы атактуу ырчы болгонумдун артында көп эмгек жатат. Бул элдин сүйүүсүнө татуу абдан татаал нерсе. Себеби 1000 киши болсо 1000 кишинин 1000 ою бар дегендей. Анан баарына жагыш кыйын. Анан бир гана ошол мен ойлойм, бул баягы
чыгармачылыктагы менин ошол эмгегим ошол баягы ар бир өзүм жасаган жумушту сүйүп ошого ушундай бир жоопкерчиликтүү мамиле жасагандын арты менен жеттим деп айтсам болот. Себеби мен ар бир чыгармага абдан кылдаттык мамиле жасайм. Мисалы жөн эле баягы сөзү, обону, анан ошого иштелип чыккан аранжировкасы, анын үстүнөн менин айланамда жалаң профессионал адамдар иштешет. Ошо баягы жалгыздараак токой болбойт дейт го, ансыңарда мен жалгыз эле өзүм ушундай деңгээлге жетпейт элем да, албетте ошондой таланттуу композиторлор, обончулар, акындар менен иштешип, анан ошол бир тандем болуп, анан ошол ортодон бир жакшы чыгарма чыгат экен да, сапаттуу. Анан менимче ошонун үчүн деп ойлойм да. Чыгармачылыгыңыздын жанданышына жана ошондой эле бир бийиктикке жетишине кайсы бир инсандардын дагы салымы чоң болсо керек, мүмкүнчүлүк түзүп берүү жагынан. Албетте бул негизи ошол жаңы чыгармачылык жолду баштап атканда сөзсүз түрдө ар бир эле ошол таланттуу адамдын жашоосундабы же чыгармачылык жолунда ошондой бир түрткү берген адамдар болот деп ойлойм да. Себеби мен ошол эң баштан эле негизи эле ошо чоң сахнага чыгып ырдаганыма мен ошол Токтогул райондук маданият үйүнүн алдында уюшулган Миң кыял деген атактуу ансамбль бар эле, ошол Союз убагында мындай бир аз атагы чыккан ансамбль болчу да. Ошол ансамбльде мен мектепте окуп жүргөндө ошол ансамбльде ырдасам деп аябай тилек кылат элем да. Анан кийин мектепти бүтүп шаарга келип окууга тапшырып өтпөй калгандан кийин анан кайра айылга барып ошол ансамбльде мени бир ыркесек эле случайно мындай баягы эбепке себеп болуп деп коет го, случайности не случайно дегендейчи. Анан бир случайно эле ошо бир ыркеседе ырдап калып эле, анан ошол ыркеседен ошол Миң кыял ансамбльдин руководители Жакыпбек Исаков деген менин агайым, ошол киши мени көрүп, ошол жерден көрүп калып эле, анан мени ошол Миң кыял ансамблине солистка кылып алган да. Ошол менин биринчи жолу чоң сахнаны аттаганым ошол болду да. Ошол күндөн баштап эле мен чыгармачылыгым башталды десем болот. Мектепте жүргөндө деле ырдап жүрчүмүн албетте, бирок ошолдо анан биз 1-2 ай репетиция кылып алып, анан жарым жыл бүт Кыргызстанды кыдырып гастролдо жүргөнбүз да. Ал кезде телефон деген жок болчу, момундай сотовый телефон, компьютер, эчтеке ушул техниканын баары жок кезде биз жандуу бардыгын жандуу ырдап, жандуу ансамблдин коштоосу менен ошо 4-5 ай Талас, тиги Ош тараптын баарын кыдырып концерт коюп жүрүп, ошондо мен аябай жакшы такш алып, мага аябай тажрыйба жыйнадым да өзүмө. Мен үчүн чоң мектеп болду бул. Албетте ошол адам мен ошол ырдап калган. Мүмкүн мен ал ансамбльде ырдабай калсам меники кандай болот эле, мен андан аркы менин чыгармачылыгым белгисиз албетте. Бирок ошол адам эң биринчи түрткү берген ошол Жакыпбек Исаков деген менин агайым болду. Андан кийин эле искусствого келип тапшырып окуп калгандан кийин Каныкер Али эжеке менен иштешип калдым. Анан институт бүткөндөн кийин Муратбек Бегалиевдин классында иштеп калдым, эстрада студиясында. Албетте ошондой адамдардын түрткү болот. Андан тышкары албетте мен ошол чыгармачылыгыма колдоо көрсөткөн дагы адамдар болду. Мисалы мен ошол институтту бүткөндөн баштап эле, институтта окуп жүргөндөн баштап эле, ошо акыркы курстан баштап эле мен эл аралык жанагындай конкурстарга катыша баштадым. Республикалык конкурстарга катыштым. Анан эл аралык ошол эле Азия дауысы, Славянский базар, анан Астанадагы шабыт, анан Турцияда ишилип ошолорго катышып, өзүмдү баягы бир чоң сыноолордон өткөрдүм да, мындайча айтканда. Бул дагы чоң мектеп деп айтсам болот. Ошол. Эң жакшы, негизи эле Токтогулдун таланттары деп элибизде айтылат. Негизи эле кыргыз эли талантка бай. Айылыңыз, бала чагыңыз, ошолар туурасында айтып кетсеңиз, балалыгыңыз кандай өттү эле? Эми чындыгында ошол баягы аты айтып тургандай Токтогул Сатылгановдун жеринен ушундай таланттуу жаштар көп чыгып атат. Бул дагы жакшы нерсе. Бизде айтып коет, Токтогулдун суусу башкача деп коет, абасы башкача деп айтышат. Ошон үчүн бизде баягы бардыгы ырдашат, таланттуу адамдар деп. Анан албетте мен сыймыктанам ошол Токтогул Сатылгановдун
жеринен болуп анан фамилиям да сатылган болгону абдан сыймыктанам. Мени кээде небереси, чөбөрөсү деген суроолор көп келет мага, бирок небереси да эле эмесмин. Ошол менин чоң атамдын аты да сатылган болгон. Бирок ошол менин сатылган чоң атам менен Токтогул Сатылганов, мындай ошол Токтогул Сатылганов биздин айылга, Актектир деген айылга келгенде ошол жерде мен сатылган чоң атамдын чоң багы, алма багы бар да. Ошол бакты отургузуп атканда Токтогул Сатылганов дагы келип, ошол бакты отургузушкан, ошол алмалар до сих пор бар да, ошол Кошбулак деген айылда. Анан албетте тааныш болушкан экен. Ошол Токтогул Сатылганов келгенде аябай коноктоп, чапанын кийгизип, анан менин сатылган чоң атам багбан киши болгон экен. Арбуз коон өстүрүп, ошол салып берип, иш кылса аябай ушундай нерселер болгон экен да. Мен сыймыктанам албетте. Анан балалыгым ошол Токтогул районунда өткөн. Баягы азыр биздин ошо Токтогул көлү мурун биздин төрөлгөн менин кан тамган жерим болчу. Кийин ал жерди ГЭС кылып, суу сактагыч кылып, анан бизди жаңы районго көчүрүштү да. Негизи менин ата бабаларым Актектир деген жерден болушат. Мен дагы Бешкемпир Датка деген биздин дагы бир ата бабаларыбыз болгон. Ошол Датканын урусунан болом, багышмын. Бекбөрбиев экөөбүз багышпыз. Ошо экөөбүздүн тууганчылык жайыңыздар да бар. Чоң аталарыбыз бир тууган болгон. Ошо 6 атадан кошулуп, ошо 6 атадан кошулган жерден ошо аталарыбыз, чоң аталарыбыз бир тууган болгон экен. Анан ошол эми негизи сыймыктанам өзүм жерим менен, кичи мекеним менен. Абдан кооз жер. Кичинекей кезиңизде кандай кыз элеңиз, тентек белеңиз? Эми кичине кезимде мен тентек эмес болчумун. Мен аябай мындай, кандай десем, ошол кезде эле олуттуу болчумун дейсизби? Жок, ошондо аябай жош кыз экенмин да. Эч жака эч нерсеге жулунбаган ушундай болчумун да. Анан мен өзүмчө эле ошол мектепте окуп жүргөндө эле ал кезде эми ошо бизде болгону эки эле канал көрсөтчү да. Кыргыз каналы менен эле орустардын каналын көрчүбүз. Анан саналуу эле ырчыларды билчүбүз. Биздин кыргыздын деле, орустардын деле. Анан ошо Пугачеванын чыгармачылыгын аябай баалайт элем, ырларын жакшы көрүп угат элем, анын ырларын жаттап алып, өзүм жазып алып, ал кезде пластинкаларды сатып келет эле апам. Мен апам да музыкага жакын киши болчу, анан үйдө проигрывателибиз бар болчу. Анан пластинкаларды сатып келет эле, анан ошолордон мен ырларды жазып алып өзүм үйрөнөт элем. Анан ошол ырларды ырдап, мен ушинтип ырдап жүргөнүмдү деле эч ким билчү эмес да. Кийин эле анан ошо мектепте ошо 6-7 класстан баштап эле ырдап, гитарада ойноп ырдап баштадым да. Анан кийин уже бизде ошо биз ал кезде ошондой жанагындай айыл чарба иштерине көп барат элек да. 3 айлап иштеп келет элек да, чөп чаап. Анан ошол чөпкө 3 айга ошол жакта жашап иштейт элек. Анан мен гитарамды алып алат элем. Анан ошол жакта ырдап эле ушинтип жүрчүмүн иш кылса мектепте. Ошол 6-7 класска чейин мен мындай шок деле кыз болгон жокмун. Себеби биз чоң үй бүлөдө төрөлдүм да. Мен өзү 19 бир тууганмын. Биз анан көп үй бүлөлүү болгондуктан мындай эрке болуп чоңойгон жокпуз. Менин апам ошо бала бакчада повар болуп иштечү, ашпозчу болуп, атам зоотехник болчу. Анан ошол бирибиздин кийимибизди бирибиз кийип эле чоңойдук да, мындайча айтканда. Ата энеңиз туурасында да айтып кетсеңиз, бир туугандарыңыз дагы бир чыгармачылыкка жакындары барбы? Венера Сатылганова деп сиңдиңиз болсо керек эле. Негизи ошо ата энелерибиз таланттуу адамдар болгон үчүн деп ойлойм. Мен мисалы менден кийинки ушу сиңдим Венера дагы ырдайт. Ал мындай көбүнчө актрисалык жагы күчтүү. Анан инем ырдайт. Менин дагы бир агам бар, менден улуу агам. Комузда жакшы ойноп ырдайт, ал дагы Амангелди Сатылганов деген. Ырдап жүрүшөт. Анан негизи апабыз дагы, атам комузда кол ойнотот эле ошол кезде. Азыр ойлосом, биз бала кезде атам дайыма комуз ойнойт эле да. Ошол күүлөрдү азыр угуп, ушул күүлү менин атам ойночу эле деп ошентип калчумун да. Көрсөм менин атам ошо кыргыздын болгон бардык күүлөрүн билчү экен да. Ошону комузда кол ойнотот эле, өзү ырдайт эле кээде. Апам болсо тембри күчтүү болчу. Мен ошо апамдан жукса керек деп ойлойм. Анан албетте ошо ата энелерибиз таланттуу болгон үчүн биз дагы ошолордун баягы бизге да жугуптур да талантты. Ошо анан учурда айылыңызга барып турасызбы?
кичи мекен Эми көп деле барбай калдым, бирок албетте биз эми баягы айылдан бардык бир туугандарыбыз бул жака келип алганбыз. Бул жерде жашашат. Анан айылга көп деле барып турам, бирок өтө деле көп барбайм. Бирок туугандарга кабарлашып барып турам. Ошол. Ушул ата-энеңизди, айылды эскерүүдө чындыгында өзгөчө бир жакшы жактарын айтып кеттиңиз. Көзүңүздө бир жылдызды да көрө билдик дегендей. Эми мындай да, ошо айылдагы үйдү эстегенде сөзсүз түрдө ата-энеңди эстейсиң. Балалыкты эстегенде сөзсүз түрдө ата-энеңди эстейсиң. Тим более биздин менин ата-энем эрте эле көзү өтүп кетти да. Атабыз деле 66 жашында, апабыз деле 66 жашында өтүп кетти. Ал кезде биз ошо бала экенбиз, баягы мүмкүн көп нерсени түшүнбөгөнбүз. Анан бул эми мен жашоомдо эң чоң арманым ушул да. Ушул апабыз да ооруп 10 жылдай ооруп жүрдү да, ошону мен дарылап жүрдүм. Анан ошо айла жок, ошол көзү өтүп кетти, бирок айла жок экен да. Ырларыңыздын биринде эле ошол асман жыртылбайсың, сынбайсың, адамдардын тардыгына ыйлайсың деген саптар бар. Ооба. Кээде мисалы сынган учуруңуз болгонбу, ыйлаган учурларыңыз болобу? Эми менимче бул ар бир эле адамда болсо керек. Себеби жашоо ошонусу менен кызык экен. Бирде кайгырасың, бирде кубанасың. Баягы ак кара, жакшы жаман дайыма чогуу жүрөт экен да. Бирок адам ошол нерселерге даяр болушубуз керек экен. Анан албетте андай учурлар көп эле болгон. Эң эле мисалы мен үчүн ошо чоң жоготуу ата-энемдин көзү өткөнү болду. Андан кийин дагы бир эң улуу агабыздын көзү өтүп кетти. Бир тууганды, ата-энени жоготуу бул абдан кыйынга турат экен. Эми бул айла жок экен. Бирок жашоо улана берет экен, жашаш керек экен. Себеби биз дагы өзүбүз ата-эне болуп, биз дагы балдарды тарбиялап дегендей. Ошол. Бир уулдун энесисиз. Кытайда окутуп атам дедиңиз эле, кайсыл кесипке багыттадыңыз балаңызды? Кытайда ошо окуусу бүтүп келди азыр бул жерде. Анан эми ошо кесиби ошол бизнес боюнча, экономика, бизнес, менеджмент деп коет экен. Ошол боюнча экен. Эми азыр бул жактан жумуш караштырып атабыз, жумуш иштесе, анан ошо магистратурага кайсыл эмеге окуйт, аны өзү чечет да. Өзүңүздүн стилиңиз да өзгөчө, жаштагы көрүнөсүз. Кара кийимди жакшы көрөсүз да? Мага караганда. Эмне себептен караны тандайсыз өңдөрдөн? Эми ошо көбү мага айтышат, жаш көрүнөсүң дегенге кошулбайм. Өзүм ошол өзүңүздүн жашыңызга караганда бирок жаш көрүнөсүз. Эми негизи мындай экен да, эми аял кишиники ушундай экен. Баягы убакыт өтүп, жашың улам өткөн сайын, мисалы мен эмне үчүн караны акыркы кезде көп кийем, себеби кичине толуп кетет экенсиң. Андан кийин ошол ашыкча салмак болгондон кийин ошол мындай кара кийим арык көрсөтөт деп өзүмө. Бирок мен негизи эле кара кийимди арык кезимде деле жакшы көрчүмүн. Эмнегедир мага жагат да ошол. Анан бирок азыр мен ошол акырындык менен ошо мурда деле ошо спорт менен залга барып машыгып атып бир кезде таштап койдум да. Себеби эки жакка көп кетип калып, жумушум көп болуп, ошо таштап койгондо эле адам толуп кетет экен кайра. Ошо эгер машыкканга жараша дайыма машыгыш керек экен, бирок азыр ошо машыгып атам буйруса. Анан ошол эми өзүмдү анчалык деле толук сезбейм, бирок все равно аракет кылам да. Эми баягы биз эми эл алдында чыгып жүргөндөн кийин, эл көзүндө болгондон кийин албетте өзүбүздү карап жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби бизди көрүп жаштар өсүп атат, кыздар өсүп атат дегендей.